Кантип жасоо тууралуу видео тарткан атабыз. Эгер видео жаккан болсо, видеонун башында бир-бирден видеого лайк басып, каналга катталып, подписаться болгонду унутпайбыз. Үй шартында кантип колго инкубатор жасап алса болот. Ошол тууралуу ушул видеодо кыскараак маалымат берем. Андыктан видеону аягына чейин көрүп турасыздар. Ассаламу алейкум, мекендештер. Мынакей биз үй шартында инкубаторду кантип жасоо тууралуу видео тарткан атабыз. Эгер видео жаккан болсо, видеонун башында бир-бирден видеого лайк басып, каналга катталып, подписаться болгонду унутпайбыз. Үй шартында кантип колго инкубатор жасап алса болот. Ошол тууралуу ушул видеодо кыскараак маалымат берем. Андыктан видеону аягына чейин көрүп турасыздар. Биринчи эле бизге керектүү нерсе пеноплекс керек болот. 2 штук. Кааласаңыздар 2лик, 3түк, 4түк, эми өзүңүзгө жаккан размерди алып 2 штук кетет пеноплекс. Андан кийин терморегулятор керектелет. Бул эми ар кандай терморегуляторлор бар. Өзүңүздөргө карап алсаңыздар болот. Андан кийин блок питания 12 вольттон 12 вольт менен иштейт. Андан кийин 2 вентилятор керек болот. Бул жанагы печкалардын вентилятору 2 штук кетет. 2 штук лампочка кетет патрону менен. Мындан чоң лампочкалар болбойт. Ушундай кичинекей лампочкаларды иштетсеңиздер жакшы болот. Андан кийин ага керектелүүчү мындай зымдар керек болот. Мындай шуруп керек болот. Бул ошо инкубаторду пеноплексти карматканга. Андан кийин мындай клей керектелет. Эгер колуңуздарда болсо, ушундай клей алып иштетсеңиздер болот. Бул азыркы заманга жараша өтө ыңгайлуу. Андан кийин дагы мындай колуңуздардан келсе мындай алып иштетсеңиздер болот. Зеленка керек. Бул ошо токко сайгыч метр керек болот. Кычкач жана бычак. Ушул нерселер керек болот. Азыр бул биринчи эле пеноплекстен баштайбыз. Пеноплекстин размерлерин алып кыркып алабыз. Ошол тууралуу да кичине дагы маалымат беребиз. Кеттик. Так, мынакей туугандар, пеноплекстин размерин алып алдык. Мынакей 36дан, мына биринчи пеноплекстин 36 сантиметрден 2 кыркылат. Ал эми 42ден 1 кыркылат. Экинчи пеноплекстен дагы 36дан 1 кыркылат. 40 сантиметрден 1 кыркылат. 42 сантиметрден 1 кыркылат. Азыр кыркып туруп дагы бир сыйра видеого көрсөтөм туугандар. Мынакей туугандар, пеноплекстин размерлерин алып кыркып алдык. 36 штуктан 3 штук, 40тан 1, 42ден 2. Бул жагы ошо пеноплекстин өзүнүн размеринде эле кала берет. Эми кураштырып баштайбыз. Так, мынакей туугандар, 2.42 2 капталына кетет. 1.36 арка жагына кетет. Андан дагы бизге мындай 2 штук 36 калбадыбы? Ошону эми бул капталына кетет. Так, ошол жерден мындай кылып астына мына алып ошонун размерин алабыз дагы ошол жерден кыркабыз. Ошондо бул 2.36 астына үстүнө капталат туугандар. Мындай болуп. Азыр дагы кыркып жабыштабыз. Мына туугандар, ушул 36-нан 2 ашканды асты менен үстүнө кадалат. Ошондо бул 36-ны мунун размерин алабыз дагы. Так, мынакей 40 кылып, ошо 36-ны муну жагынан мындай кылып кыркып алабыз. 40 размерде экөөнү. Мына 36-ны туурасынан 40 сантиметр кылып кыркып алдык. Мындай остаток калат. Ушундай 2 остаток, мындай 2 штук, 1 штук мындай. Бул жанагы 42ден калган остаток. Эми маани берип кетчү нерсе, мындай пеноплекс алганда дагы сиздер жаңадан эме кылып атсаңыздар, мындай 2лик двойной пенопласттер болот го. Ушундайды албаңыздар. Колдон келишинче мына
бир эле мемеде, мындай бир мемедеги пеноплексти алсаңыздар, ошондо сиздер жаңылышпайсыздар. Себеби мына жактары мындай бир жагы кыска, бир жагы узун болуп, роль ойноп калышы мүмкүн. Ошон үчүн пеноплекс алып атканда лучше ошо бир мемеликтен алыңыздар, мындай бир эле. Мындай азыр ушундай пеноплекстер чыгып калыптыр. Мен дагы алдым, бирок мени өздөштүрүп атам. Эми жаңыдан алгандарга сиздер кыйналып каласыздар. Ошо эмесин размерин чыгара албайчы. Ошого совет берем, ошо бир эле однотонный эле пеноплекстен алсаңыздар, размериңизди чийгенде да, кыркканда да кыйналбайсыздар. Эми мына кырктык, азыр ушуну улап эки капталына жабыштырабыз. Мынакей инкубаторда кураштырып бүттүк, полный асты үстү капталдарын. 36-дан 3-өө, 42-ден 2-өө, 36-дан 3-өө, 2-өө үстүнө кетет, 1-өө артына кетет. Ал эми мына 40 сантиметрлик болсо, бул болсо, Кудай кааласа мына жерге мындай болуп, капкак болуп кала берет туугандар. Эми бул менен бияка кетчү полкалар жасалат. 2 штук, 2 катар. Алардын дагы секин көрсөтүп баштайбыз туугандар. Полкалардын жасарын алдында мындай клей менен мына чекелерин бир сыйра тилейлеп чыгабыз, полный айландырып. Себеби ошо ичиндеги жылуулук сыртка чыгып кетпеш үчүн мындай ачык жерлер калат. Ошол жерлерге полный 4 бурчтук жагын тең клейлеп, ошо аба чыкпай турган, жылуулук чыкпай турган кылып клейлеп, ушундай клей менен клейлеп чыгабыз тууган. Же бул болбосо герметик болсо деле герметик деп чыксаңыздар болот. Эң жакшысы мына эле жидкий газон менен клейлеп коесуздар. Болду туугандар. Мына ички материалдарын дагы көрсөтөбүз туугандар. Мына туугандар, инкубатордун ошо сырткы көрүнүшү бүттү. Мына крышасы дагы бүттү, крышасы дагы. Так. Мындай болгон корпуста болуп бүттү туугандар. Эми ички полкаларын жасайбыз. Ошол полкаларына ошо өзүнөн баягы мына ашкан остатоктукту андай кылып, полка жасайбыз. Азыр полкалардын да ошо размерлерин айтам, кандай размерде, каерде полка болуш керек экен, каерде жумуртка турат, каерде лампочка турат, каерде вентилятор каерде турат. Ошол тууралуу дагы кененирээк видео тартам. Мына мынтип чызып алабыз. Ошондо бул өйдө жагынан ылдыйга 20 см, алды жагынан өйдөгө 20 см. Ошондо полканын мына тукумдун башынан баштап, мына жерге мисалы үчүн полка коюлат, неге үстүнөн полка коюлат. Ошондо тукумдун башы мына сызыкка келет. Ошондон өйдө лампочкага чейин 20 см, ылдыйкы мемеден мына жерге полка коюлат. Полка мынын үстүнө коюлат, мынын үстүнө. Ошондо полкадан экинчи полкага чейин, сеткага чейин, тукумга чейин 20 см. Ошондой кылып полка кылып жасап алабыз. Мынакей, мына ушинтип полкасын да даярдап алдык. Буну болсо ушундай полканын үстүлөрүнө ар бирине ушинтип клейтетип чыгабыз. Бул деген ошо тукумду алмаштырганда отур полка алынып кайра салынат да, ошого бул алынып салынып мына ошо жейилип кетпеш үчүн ошого ушинтип китейлеп коебуз. Полканы алып чыгарып салган сайын мына жерлер кырылып атып, бул жейилип калбаш үчүн ошого ушуну ушинтип 3 бурчтук менен катырып коебуз. Мынакей эми полкасын бүттүк. Полкасын бүткөндөн кийин эми ички нерселерин өтөбүз. Азыр вентиляторлорун коебуз. Вентиляторлору ошо 2 вентилятор коюлат, 2 лампочка. Биягына бир вентилятор коюлат, вентилятордун жанына лампочка коюлат. Үстүгө дагы бул жагына бир вентилятор, үстүнө бир лампочка. Ошо вентилятор айланып, ошо ичиндеги жылуулукту баардык тарапка жеткирип турат. Ошондо бул жактагы жылуулукту бияка айдайт вентилятор, бияктагы жылуулукту бул вентилятор бияка айдайт. Ошентип жылуулук ичинде айланып тукумга баардык тарабына ошо жеткирип турат. Азыр вентиляторду катайбыз. Мынакей ушундай полка кое турган жерин жасап бүттүк. Эми 2 вентиляторду орноштурабыз. Бул вентиляторлор
ушул жерге орто тарапка коюлат. Экинчиси үстүңкү тарапка коюлат. Ошо бул полка менен тукумдун арасынын ортосуна коюлат. Мындай болуп. Ошондо бу жерде бир лампочка коюлат, мындай патрон коюлат. Ушул жылуулукту ушул вентилятор бул жака айдап, үстүдөгү жылуулукту бул жака айдап, ошентип жылуулукту айландырып, ошонун ичинде кармап турат. Азыр вентиляторлорун орноштурабыз. Албетте бул клейдин жардамы менен, аны окшогон клейдин жардамы менен орноштурабыз. Полкаларды дагы орноштурганда да клей менен жармаштырдык. И плюс саморез менен дагы мындай саморез менен дагы 4-5 жеринен карматып койдук. Чтобы тукумду көтөрүп туруш үчүн, пышык болуш үчүн болушунча пышык кылдык. Эми ушу вентилятор менен лампочкаларын орноштурабыз. Мынакей вентиляторларды орноштуруп алдык. Эки тарабына ушуга маани бергиле. Вентилятордун биягы жерге тийбеш керек, биягы полкага тийбеш керек. Аралыгы 1 метрдей болуш керек, 1 сантиметрдей. Эми лампочкаларды орнотуп алабыз, мындай кылып астына, үстүнө. Лампочка улануучу провод сымдарды дагы мындай карап алыңыздар. Мына жез болуш керек. Сал калыныраагынан алсаңыздар, ошо кийин замканный болуп күйүп кетпей турган болот да. Так, мынакей вентилятор менен лампочкаларын орноштурдук. Астына, үстүнө, буюрса ичке нерсеси бүттү. Эми сыртына буюрса мына самый главный ушу жүрөгү, терморегулятор, ушуну орноштурабыз, туташтырып. И блок питания. Блок питания менен вентилятор иштейт. 220 вольт менен бул лампочка иштейт. Лампочканы өчүрүп, жандырып, күйгүзүп турат. Азыр буну дагы орноштурабыз. Так, машалла деп мынакей инкубатордун полный даярдап бүттүк. Бул эшиги, эми полкасы калды, полкасын дагы жасайбыз. Мынакей вентиляторлор иштеп атат. Лампочкалар коюлду. Мынакей терморегулятор иштеп атат. Азыркы моментте 23 градусту көрсөтүп атат. Так, эми буга сырттан таза аба кирип туруш үчүн тешик коебуз. Ал тешикти кантип коебуз, кандай коебуз? Вентилятордун ортосунан, эки вентилятордун ортосунан тешебиз. Мына жака мынтип точка коюп койдум. Бул жерден бирөө тешилет. Бияк тарабынан дагы бирөө тешилет. Экөө тешилет. Экөө тешилгенден кийин бул ошо сырттагы абаны ичкерге тартат вентилятор. Ал эми мына үстүнөн дагы бир тешик болот. Мына бул жерге дагы точка коюп койдук, отметка алып. Бул жерден бир тешик кылабыз. И анан арка тарабынан дагы бир тешик кылабыз. Бул тешиктер ичтеги жылуулукту сыртка айдап турат. Бияктагы эки вентилятордун тушундагы тешиктер сырттагы таза абаны ичкери тартып турат. Ошентип ичтеги аба тазаланып чыгып турат. Азыр бул жерин да тешебиз. Бул тешиктерди кантип кылабыз деген менен тешиктерди мындай газ баллондун жардамы менен кылабыз. Мындай болгон нерсеге өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, орто көлөмдөгү тешик кылабыз. Так, мынакей тешип алдык ар бир нерсенин өзүнүн көлөмү менен. Так, үстүнөн бир тешик, бул капталынан бир тешик. И артка тараптан бир тешик. Ошо менен 4 тешик менен буюрса чочо чыгат. Ар бир вентилятордун тушундагы тешиктен воздух сорот сырттан. Бул жактан воздух айдайт. Эми полкаларын жасайбыз буюрса. Ошо менен инкубатор даяр. 37-8ге чыкканда өчөт.
37-ге түшкөндө жанат. Так, мынаке полкаларынан жасап бүттүк. Андай полка жасалат. Ушул полка мынтип. Так, бул жака салынат. Кааласаңыздар, рейкадан жасасаңыздар болот чекесин. Обязательно бияна тор сетка керек тугандар. Бияна тордон жасаңыздар, себеби жылуулук аяка бияка өтүп туруш үчүн. Рейкадан жасасаңыздар болот. Мен болсо ДВПдан жасап койдум. Четкий сонун болуп чыкты. Буюрса бул инкубаторубуз уже ишке даяр. Жумуртканы салабыз и сууну коебуз. Токко саябыз. Буюрса 20-21 күндө жөжө чыгарат тугандар. Эми тукум булга 40-45 жумуртка батат. Эгер тукумуңуз майдараак болсо, андан дагы көбүрөөк жумурткаңыз батат. Жумуртканын көлөмүнө карап салына берет тугандар. Өзү 90 жумурткага расчет алынган. Эгер жумурткаңыз чоң болсо, майдараак болсо, андан да көбүрөөк. Ручной тугандар. Буну жумуртканы саласыздар. Бир жагын минус, бир жагын плюс кыласыздар. Бир күндө ошо аралаштырып турасыздар. Плюсун эртең менен плюсун өйдө койсоңуздар, а битте ылдый каратып, кечинде өйдө каратып, ошентип ручной алмаштырып турасыздар. Ошо 90 жумуртканы где-то бир 3-4 мүнөткө жетпей алмаштырып коесуздар. Же болбосо бул полканы астыга салып, астыңкыны үстүгө салып деле аралаштырсаңыздар да болот. И эми жумуртканын жөжөнүн чыгышына мен 100% деп гарантия бере албайм тугандар. Эми ал жумурткага зависит этет. Кандай мурун жумуртка кандай чогултулган, кандай тизилген, кандай сакталган, ошол дагы маани берилет тугандар. Эгер жумуртканы өзүнүн кассетасына каратып, өзүнүн режим менен чогултсаңыздар, буюрса жөжө жакшы чыгарат. Эми 80-85% жөжө чыгат тугандар. 100 жумуртка салсаңыздар, ошо 100дөн 80-85 жөжө болуп чыгат. Калганына эми тоокторду эле 15ти салсаң, 15 жумуртка салсаң, 12, 13, 10, 11 да чыгып жатат го. Ошондой. Эми бул иштеш эмеси болсо, свет өчкөндө кантебиз, свет жок болуп калганда кантебиз десеңиздер, эгер светиңиздер 1 саат, 2 саатка өчүп калса, ошо өчкөндөн кийин крышасын ачпасаңыздар, 2-3 саатка ошо ичиндеги жылуулукту сактап берет. Эгер андан да көбүрөөк свет өчкөн болсо, 5 саат, 6 саат, анда ушул полкага 1 литрлик, 1,5 литрлик, 2 литрлик баклажка ысык сууну куюп туруп, ичине салып жаап койсоңуздар, ошол дагы 1 саат, 2 саатка жылуулукту сактап берет. Мен ошентип эле чыгарып алам тугандар. Ошол үчүн ушул инкубаторду жасоо эмесин көрсөтүм тугандар. Колуңуздарда келсе, сиздер да жасап алсаңыздар болот. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок. Бул жака айнек кылып койдук, себеби ошо ичиндеги жумурткаларды жөжө чыкканда карап тура турган кылып атайын ушундай кылып койдук тугандар. Мынакей инкубатордун көрүнүшү ушундай. Ошентип үй шартында өзүңүздөр деле жасап алсаңыздар болот тугандар. Эл кылган буну деле адам кылат, адам кылганды адам кылат тугандар. Ошон үчүн эринбей жасап алсаңыздар болот. Эми кийинки видеодо тугандар кеткен расходтордун канча кетет бир инкубаторго суммасын кийинки видеодо толугураак кылып маалымат кылып айтам. Андыктан видео жаккан болсо видеого бирден лайк басып, каналга катып алып подписаться болгонду унутпайсыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.